Калктын аялуу катмарына социалдык колдоо көрсөтүү чараларынын ыкмаларын өркүндөтүү боюнча пилоттук долбоор. Бул пилоттук долбоор Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жана Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан ишке ашырылды. Пилоттук долбоордун максаты калктын аялуу катмарына социалдык колдоо көрсөтүү чараларынын бири болуп саналган акы төлөнүүчү коомдук жумуштарды уюштуруу ыкмаларын өркүндөтүү жана алардын маанилүүлүгүн жогорулатуу. Коомдук жумуштар боюнча долбоорлорду ишке ашыруу мөөнөтү 2025-жылдын апрель айынан сентябрь айына чейин созулду. Тажрыйбалык аракеттердин алкагында көпүрө куруу, таза суу жана сугат суу менен камсыз кылуу, селден коргоо, тосмолорду орнотуу, жолдорду оңдоо, топурактын деградациясын алдын алуу боюнча 27 долбоор ишке ашырылып, 624 жумушсуз жаран катышты. жылдын март айынан Жибек жолу муниципалдык аймактык башкармалыгында Эмгекке акы деген негизде бул долбоор жазылды. 4 көчө биригип 3700 метрди түзгөн чоң арыктар казылып, ошол арыктардын ичине лотоктор орнотулду. Өздөрүнүн ошол айланаларындагы тазалыкка муктаж жерлерди тазалап дегендей көрктөндүрүп, ушинтип бир топ иштер аткарылды. Ушул азык-түлүк программасы бизди колдогон үчүн биз ушул проектти ишке ашыра алдык да, долбоорду. Байтик Баатыр айыл аймагында жалпысынан бүгүнкү күндө 10.817 жашоочу бар. Жыл башынан баштап ошо системалардын баарын жаңыртып, лотокторду алмаштырып келебиз. Ал айыл өкмөт тарабынан бул долбоорго техника тарабынан жана курулуш материалдар тарабынан жардам көрсөтүлдү. Суу келгенге, айылды жашылдандырып көрктөнгөнгө өзүбүздүн биртке салымыбызды кошуп атабыз, ошого арык жасап атабыз. Мисалы эркектер цемент куйса, биз ошол арыктардын четиндеги мусорлорду тазалап, чөптөрдү тазалап, суу ташып, колубуздан келген көмөгүбүздү көрсөтүп атабыз. Кээде бул арыктарга суу толуп калып, арыктар толуп калып ар дайым. Суу акпай калат, арык асты көчөнүн баарын каптайт. Ошон үчүн ушундай проект болуп, анан ушуга бетон куюп, лоток кылып атабыз. Ушул жерде 28 киши чогулуп. Бир жагынан бизге дагы жакшы пайда, айыл өкмөтүнө, мектепке да жакшы пайда болот. Аз камсыз болгон үй бүлөлөр, социалдык пособие алган жарандар, жумушу жок, каттоодо турган жарандар, майыптыгы бар жарандар жана жалгыз бой жарандар бул долбоорго катыша алышат. Долбоордун эң негизги максаты аты аталган категориядагы жарандарга азык-түлүк боюнча жардам берүү жана колдоо көрсөтүү болуп саналат. Акы төлөнүүчү коомдук иштерге барган жарандар Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасынан сырткары 1800 сомдон айлык ала алышат. Бул аябай жакшы долбоор болду. 6 мешок un, 30 литр май алдык. Кылган эмгегибиз үчүн 2-3 айда. Аябай жакшы долбоор болду. Дүйнөлүк азык-түлүк программасына ыраазычылык билдиребиз. Ушундай проекттер дагы көп-көп иштей берсин. Элге дагы жардам болот, өзүбүзгө да жакшы болот.